Бывайте указывать внимание своей команде, потому что потом, когда будет То, что не только вот кайрымдуулук жанагындай детский домдорго жардам берүү эмес, биздин коомдогу жаштардын билим дараметин жогорулатат да. Ошол себептен Чилистен аттуу эмне социалдык долбоорду жазганбыз. Бүгүн ошо экинчи ирет уюштуруп жатабыз. Адамдардын ар тараптан өнүгүүсү. Мисалы бул жерден жаңы жылдык суроолор болду. Ал жерде жалаң эле жаңы жыл эмне деген суроо эмес, бул аябай жакшы. Мындай ушундай интеллектуалдык оюндар дагы көп болсо, абдан жакшы болот. Күткөн суроолор болду, күтпөгөн суроолор болду, бирок ошол менен кызыктуу болду оюнда. Эми билбеген нерсени билип алдык, билген нерсени жеткизип алдык дегендей. Өкүнүчкө орай жеңилип калып тилекке каршы. Кийинкисинде жеңеш деген дух менен кетип атабыз. Негизи эле уюштуруучулар белектерин эч кимден аябыптыр да, баарына тегенин, берекелүү. 4 жылдан бери катышып келе жатабыз. Эч кандай тартынуу деген жок болот. Негизи эле интеллектуалдык оюндар өзүнө тартып турат да. Калыс болду деп эсептейсиңби оюну дейт тура? Ооба, калыс болгон. Анткени себеби башында суроолор берилген, аягында суроолорду айтты, жооптор менен. Ошондо өзү санаганда да баары туура чыкты. Люблю интриговать. Ладно. У нас сегодня победил фаворит. Фонд «Помощь детям Азии», да, это у нас вся молодежная аудитория, вся туда входит. Это школьники, студенты. Мы уже начали проводить интеллектуальную игру, данную Чилистен. Уже второй раз, мы хотим его каждый месяц проводить. Все, друзья, время вышло, ребят, сдаем ответы.